Өткөнүн билбеген келечегине жол таппайт. Арабызда башка өлкөлөрдүн башкаруусуна тамшанып, үлгү көрсөткөндөр көбөйдү. Ошол эле учурда тарыхка үңүлсөк, улутубуз бул жаатта бай тажрыйбага ээ экенин көрсөткөн далилдүү окуялар арбын. Кыргыз эли мамлекет куруу тажрыйбасы абдан бай, мол экенин болгондо дагы, мисалы орто кылымдарга таандык улуу кыргыз дөөлөтүнүн учурунда биз башка элдерге, башка мамлекеттерге өрнөк жараткан, мамлекеттик түзүлүш боюнча башкаруу жаатында, тартип маселеси жаатында биз өрнөк үлгү жараткан үчүн биздин кыргыз деген этнонимибиз политонимге айланып, башка элдерге дагы таандыгын билдирген учурлар бар. Мына ошонун өзү бул мамлекет куруудагы абдан чоң ийгилик жаратып, чоң тажрыйба топтогондун белгиси. 36 гана кыргыз болуп атат. Бул дагы аз. Бул көрсөткүч дагы аз болуп атат. Мына ушул мамлекеттүүлүк жөнүндө сөз кылганда, мамлекеттик тил анын ажырагыс бөлүгү экенине маани берүү керек. Тил жашоосуна байкоо жүргүзгөн эл аралык уюмдар эне тил расмий иш кагаз жүгүртүүдө колдонулбаса, жоголуу жолуна түшөрүн эскертишкен. Мындан улам бул иш биринчилерден болуп колго алынууда. Азыр көпчүлүк иш кагаздар орус тилинде жүргүзүлөт, расмий тилде. Анан ошону толук кандуу мамлекеттик тилде же болбосо кыргыз тилинде жүргүзүлүш үчүн биз тиешелүү чараларды көрүп атабыз. Мисалы, биздин улуттук комиссиянын алдында атайын окуу борбор түзүлгөн. Мына ошол окуу борбордун көп багыттуу иш алып барат. Ошонун бир негизги багыты мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилинен жүргүзүү. Негизи эле мамлекеттик тилде жүргүзүү. Бул жүргүзүлүп аткан азыр бизге калыптанып калган расмий тилиндеги түптүү нускамаларды түздөн түз которуу маселеси эмес. Учурда ошондой болуп атат. Биз негизинен эле иш кагаздарды кыргызча ойлонуп, кыргыз тилинин эрежеси менен иш кагаздарды жүргүзүүнүн атайын усулдары иштеп чыккан. Ошол боюнча азыр окутуу курстары бар. Жүргүзүлгөн текшерүүлөргө ылайык Нарын облусунда иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү көрсөткүчү жаман эмес. Бирок сабаттуу жүргүзүүдө кемчиликтер бар. Аларды болтурбоого аракеттер азыр башталды. Лингвистикалык экспертиза жүргүзүү боюнча, кызматкерлердин жетишсиздиги боюнча айтып өттү. Бүгүнкү күнү өкүлчүлүктүн аппаратында андай кызматкер бүгүнкү күнү бар. Функционалдуу эле бир кызматкерге жүктөп койгонбуз. Ошол эле практиканы биз райондук администрацияларга бүгүнкү күнү жайылтабыз. Ал боюнча тапшырмалар берилди. Бирден талапкер аныктап бизге фамилияларын берет. Биз өзүбүздүн кызматкерди жана рай администрацияларын жана Нарын шаарынын мэриясынын кызматкерлерин Бишкек шаарына окутуу борборуна жөнөтөбүз. Кыргыз деген аталыш эмне деген сөз? Болбосо Манаста эстегилечи, Манаста жөнөкөй эле эки бар. Эмне деген жашоонун маңызын айтып атат? Бул кыргыз болгону кыргыз атка конгон деген сөз. Экилесе. Эне тилдин макамын көтөрүү бир тутумда жасалышы керек болгон кадамдарды талап кылууда. Жогорудагы иштер менен бирдикте баланын тилинин калыптануу курагында зарыл болгон кыргыз тилдүү контенттерди даярдоо, бакчаларда тарбиялоонун тилин эне тилде гана жүргүзүүгө жетишүү кадамдары жасалат. Лариса Калдыбаева, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары.